Барс Медиа тартуулайт. Саламатсыздарбы ардактуу Барс Медиа сайтынын окурмандары. Учурда биз өзүнүн өздүк майрамын белгилеп жаткан тагыраагы 31 жашын өзгөчө өткөзүп жаткан Анжелика Кайратовнанын лик аталышындагы салонунун ачылыш аземине келип отурабыз. Учурда эки кош майрам чогуу биргеликте өтүүдө. Ал эми азыркы тапта өзгөчө кичи фуршет уюштуруп жатат. Андан сырткары дагы коноктор чет-четинен келип, сонун бир кызуу даярдыкта болуп жаткан чагы. Буюрса алдыда көптөгөн кызыктар болот, андыктан эч кайда алыстабай турыңуз. Анжеликаны биз ишкер айым катары, күчтүү айым катары мен билем. Өтө эмгекчил. Анан Инстаграмдагы өзүнүн каттоочуларынын саны, аларга берип аткан контенти, жаңылыктарды тартуулоонун форматтары өтө үлгүлүү да. Ошол жагынан алганда менин оюмча алкоого татый турган адамдардын бири. Чын дилимден куттуктайм, ишине ийгилик каалайм, салону өнүгүп өсүшүнө тилектешмин. Чыгармачылыктан сырткарыда үй бүлөлүк катташтарыбыз бар. Анткени биздин тойлорубузга ар дайым келип колдоп турат. Анан Анжелика эжени да биз үй бүлөбүз менен сыйлайбыз. Ошо бүгүн туулган күнү менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Салондун ачылышы менен дагы биздин үй бүлөнүн атынан бүгүн ошо татынакка болгон келинчегим менен кызым менен бүгүнкү салондун ачылышы менен жана Анжеликанын туулган күнү менен куттуктайлы. Кыргыз элинин баары азыр бүт Кыргызстан өзүнчө эле ар бир үйдө туулган күн болгондой, ар бир үйдө салондун ачылышы болгондой ушундай чувство болуп атат. Мен негизи кеч турган эле айымдардын катарында токтойм, өтө деле эрте турбайм. Бирок бүгүн Анжеликанын туулган күнүнө келемде, эртең менен эрте туруп салонго барып, боенуп, кудайым ай сулууланып, ошентип келгенге аракет кылдык. Албетте бул белектин улугу, бул албетте эң жакшысы куругу дейт. Куругун көтөрүп келдик. Кудайга шүгүр. Мен бирдем алып бергенде ага жаабы, жакпай калабы ошондой болот. Ошон үчүн акчасын эле беребиз, жашнакай эле кылып өзү сатып алат Кудай буйруса. Чоң жетишкендик куттуктайм. Жана ушул бүгүн 31 жашка чыгып атат. Ушул 30 жаштан кийин ушул жалаң гана жакшылыктар коштосун деп тилек кылып койгонбуз. Өзү да 30 жаштан кийин бир башка нерсени элестетем деп мындай бир айтып калгандарын угуп калгам. Анан ушул 30дан ары жалаң гана ыйласа дагы ушул жакшылыктардан, сүйүнүчтөн ыйласын демекчимин. 3 кызынын бактысына бары болсун, жеке жашоосунда бир гана сүйүү, махабат каалайт элем, бирок ансыз деле жакшы. Бардык нерсеси бар. Ата-энеси жанында, кыздары, үй бүлөсү, бизнеси, атакдан дагы эмне керек болгон ушул нерсени кармап, эл алдында баягы карыганга чейин сөз Анжелика Кайратовна болуп кала беришсин тилектешмин. Биз баягы эми иштеп аттык 11ге чейин. Анан 12ге 1 мүнөт калганда үйгө кирип бардым. Үйгө жакындап баштаганда эле тарсылдаган үндөр чыкты. Эсим болгон бойдон түз эфир алып келаткам, токтотуп койдум дагы. Анан фейерверктерди көрдүм. Ушунчалык башка бир сезимдер болду. Баягы кошуналардын тынчын албайлык деп тоо жакты көздөй фейерверк коюшкан экен. Анан ошол фейерверк менен кыздарым эшикке чыгып, азыр кое туруңуз деп анан кайра эшикте туруп үйгө киргенден кийин дагы бир чоң сюрприз болду. Эми кыздарымдын кучагында ушул жашымды баягы өткөрүп атканыма аябай кубанычтамын. Эң негизгиси бардыгы жакшы, бардыгы ойдогудан да жакшы. Анан ал белектерди кимдер берди? Сүйүктүңүздөн кандай белек алдыңыз дегендей? Эми белек бул адамга болгон көңүл болуш керек. Сен менен кошо баягы толкунданып, кошо кубанып дегендей. Болушунча аракетин көрүптүр. Кыялымдагы баягы үй кандай десе принцессанын замогы деп койчум эле. Ошондой торт түшүптүр. Чоң 3 кабаттуу торт менен билбейм 2000ге жакын роза азыр үйдө турат, аппак розалар. Баягы мен жыл сайын эле баягы кандай гүл десте алам, бирок ушул күндү унутпайт экенсиң да. Ошол жакындарыма ыраазычылык билдирем. Демек, сүйүктүңүз жана жакындарыңыз менен биргеликте өзгөчө бир сонун тосулган турбайбы 12?
абдан жакшы маанайда болду, абдан сонун маанайда болду. Эми уланып атат сиздер көргөндөй эле. Азыр белектер да өзгөчө келип атат. Мен курбума бактар келип атат. Анан жалпы жонунан канча чакыруу жасалды эле, канча киши келди конокко? 5 саатка 40 инсандан чакыруу жазылган болчу. Бирок өзүңүздөр көргөндөй баардыгы эле эртерээк келип алышыптыр. Негизи менин баардык майрамдарыма конокторум эрте келет, кечикпей, ошол мени кубандырат. Эшикте концерт болуп атат, бирок болбой эле ички атмосфера элди өзүнө тартып атат азыр. Демек баардыгы сиз ойлогондой болуп атат. Ооба. Саат 1ге дагы, 2ге дагы, 3кө дагы, 3кө бөлүп чакырыптырсыз, бирок эмнегедир кеч башталды, мунун себеби эмнеде? Эми биздики баягы убакыт сааты менен даана башталбайт, 1-2 конокторду күтүп калдык. Экинчиден болсо биздин бүгүнкү мааракебиз түнкү 12ге чейин уланат, ошондуктан келген коноктор каалашынча отура берсе болот. Демек биздики азыр дароо чыгат, дагы келип көрө берсе болот. Ооба, болот. Демек азыр чектөө жок, баарыгына эшик ачыкпы? Бүгүн конокторго эле кирүү бар. Анан туулган күн ээлеринен анан Инстаграмда көп балалуу апаларды чакыргам. Пригласительдер кээ бирлерге берип. Анан бул жер Lika Beauty бар 24 саат бою иштейт. Күнү түнү келип телөө алса болот. Бул жакта азыр киресиздер, көрөсүздөр, баардык наристелерге чейин ылайыкташтырылган, баардык биздин ошол тейлөөлөр бар. Баягы 12 жылдыгы болот атта, бүгүн Айым Стайлдын 12 жылдыгы. 12 жыл ичинде минустарын, плюстарын көрүп, азыр ошого жараша жазадык да бул салонду. Анан ошол Айым Стайл салонунан бул Ликанын өзгөчөлүгү эмнеде? Ар бир бизнесте деген өсүү болуп туруш керек экен, анан дочерний компаниялар болуп туруш керек экен да. Айым Стайл борбору баягы ошол бойдон айымдарга эле арналган деген баягы темада келе жатат. Lika Beauty бардагы көбүнчө айымдарга басымдуулук жасалган менен бул үй бүлөлүк көп болуп атат көбүнчө. Франшиза деген бар экен. 12 жыл ичинде көптөгөн тейлөөлөр кошулду. Андагы биз 58 квадратта отурган салон болсо, бул жер болсо 300гө жакын квадрат болуп атат. Бул жерде эми спа деп жазылып тургандан кийин фитобочкалар, арыктоочу, бардык скраб, пилинг, массаждын түрлөрү, айымдарды ошо арыктатабыз дегендей суулайбыз, кирпик, каш, айтор. Эми бүгүнкү күндө заманбап бардык тейлөөлөр жаңылануусу менен косметология жагы дагынан кичинекей балдарга атайын мына ушундай сонун унааларды алып келген, унаалардын иштерине отуруп чачкырттыргангадан өзгөчө бир баягы VIP жер бар. Аякта деген невесталар келет. Же болбосо бир атактуу инсан келсе, өзүнчө ошол жерде тейлөө алса болот, бардык тейлөөнү. Жабык, жабык. Ичинен тамак ичет, кааласа, тейлөө алат, өзүнүн үйүндөгүдөй жүрөт да. Анан соңку суроом, канча демөөрчү менен иштештиңиз жана канча акчалай каражат кетти? Жок, айтпай эле коеюн, хайп болуп кетет кайра эле. Абдан кымбат, өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Бардыгы баягы ушундай жакшы дизайнерлер жана эмеректин баары чет мамлекеттен келген. Италиядан баштап Россиядан келген эмеректер. Процедуралардын баардыгы ошол Россиядан келген. Казакстан менен биргеликте дагы баягы жакшы азыр тейлөөлөр болуп атат. Эми көрөсүздөрбү, бул жакта көп эле өлкөнүн косметикасы турат. Бардык нерсе бар айтор аркырынан. Демек өздүк майрамыңызды 12ге чейин бул жакта эле өткөзөсүз? Ооба, бул жерде болом. Жок.